Урматтуу кыргыз замандаштары, кыргыз элим монтип чет элге келип иштеп, монтип үйүбүздү, үй бүлөбүздү багабыз деп эмгектенип жүргөн бир байкебиз Нургазы деп 81-жылкы. Могу катары биякта деген Москвада деген жанагындай 46 гектарга коронавируска карата эме салынып аткан больница, ошол жерде жана вентиляция киргизген байкебиз ошол жакта иштечү экен. Өтүп кетти, жаңы эле каза болуп, кой куйкалангандай эле куйкалып кетти. Мындай оорустар бизге мешиттерди берип палаткада жашатып атканда ошентип өтүп кетти байкебиз. Эмне болсок да, кайда болсок да кыргыздар аман бололучу. Кыргыз калкым, эмне дейм башка, монтип өтүп кетти биздин кыргыз байкебиз. Кыргыздардын баары эми биякта акча чогултуп бирдеке кылабыз, үй бүлөсүн таппай атабыз. Тапкандар, билгендер болсо, Кара Сулук Кахарман дейби, ошол айылдан экен. 81-жылкы Баймырзаев Нургазы деген байкебиз өтүп кетти. Мына орустар